колдон берген кол артык демекчи, бүгүн 22 ноябрь күнү Имамиден Ташев жетектеген Кежи Групп курулуш компаниясы салтка айланып калган. Жыл сайын өтүүчү эң көп балалуу үй-бүлөгө Кежи Групп курулуш компаниясынан Белеке Батир аттуу сынагынын жыйынтыгын чыгарып, бактылуу үй-бүлөгө 2 бөлмөлүү батир тапшырышты. Кыргызстандын эң суук болгон суу самыр жергесинен азыр күндө өздөрүнүн атында, өздөрүнүн үй-бүлөсүнүн атында эч бир жер тилкеси болбогон, эч бир үйү болбогон. Азыр эми эгер туура көрө турган болсо, өзү да айтып берет, ушул күндө баягы временный бир жерде жашап аткан, бирок 10 баланы тарбиялап аткан Шакулуевдардын үй-бүлөсү болуп таанылды. 320 жылкы кут болсун, 8 кыздыкы. Жана бул квартира 2 уулдуку деп кут болсун. Кежи Групп компаниясына бир кол чаап коюңуздар. Кыргыз 10 миллион, Кыргыз 15 миллионго жетмейин квартира беришти токтотпойт. Кол чаап коюңуздар. Аталган сынак 4 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ушул жылдын март айында башталып, атайын критерийлердин негизинде жаш үй-бүлөлөр кайрыла башташкан. Шарттарга токтоло турган болсок, батир алып жаткан үй-бүлө сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын жараны болуп, жашы 40 жашка чейин болушу керек. Ошондой эле алардын атына жер тилке, турак жай катталбагандыгы маанилүү. Ага кошумча ата-энесинин жана балдарынын окуудагы, жашоодогу жетишкендиги да каралат. Кежи Групп курулуш компаниясынын президенти Имамиден Ташев батирдин жеңүүчүлөрү акыйкаттуу тандалганын айтып өттү. Чындыгында бул үй-бүлө менен биринчи тааныштык. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жана сахнадан да айтып кеттим, бул үй-бүлөнүн колуну кармап тааныштыгым ушул биринчи жолу болду. Мен бактылуумун. Ушул комиссиянын мүчөлөрү менен бирге ушул үй-бүлөнү тандаганыбызга бактылуумун. Мен ойлойм, Кудайдын астында таза тандоо болду деп. Эл ичинде бул сынак жарыяланган соң республикабыздын аймагынан 76 үй-бүлө катышууга документтерин тапшырышкан. Алардын ичинен 10 балалуу үй-бүлөлөрдөн 5 болгон. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен суу самыр өрөөнүндө жашаган 10 баланын ата-энеси болгон Шакулуевдардын үй-бүлөсү бүгүн мына дал ушул 2 бөлмөлүү батирге ээ болушту. Кубанычында чек жок жубайлар бүгүнкү жеңишин балдарынын ырыскысы деп билишет. Бул Кежи Групп компаниясынын конкурска катышып калганын себеби бул Кызыл Ой айылында апа бар, өйдөк апа деп коебуз, кайнене болот. Бизге ошол апа телевизордон көрүп, бизге келип айтты, силер катышкыла, силер татыктуусуңар, силер алышыңар керек деп келип айтып кеткен ошол апа. Сезимдер аябай эле өзүмдүн азыр терме баспай турам, толкунданып. Бул Кежи Групп курулуш компаниясына чоң рахмат. Калыстар жакшы баасын берип, тандап, эң жаш үй-бүлө деп ушу бизди тандаганына чоң рахмат.